أحبك مثلما أنت أحبك كيف. Кул мүнөзүң эң жакшысы өзүңдө болсун биринчи. Анан пайгамбар айтат, үй бүлөсүнө ыймандуу башкалардан кул мүнөз жакшы, үй бүлөсүнө аябай камкор. Камкордук негизи баары эле акча таап келип эле аларды кийинтип, ичинтип калышта эмес. Камкордук биринчиси ошол үй бүлөңдү эртеңки келаткан кыямат улуу бир күнгө даярдоо. Мына камкордук ошол болот. Бир жер үйүң өрттөнүп атса, ошонун ичинде балдарың, бир туугандарың калып кала турган болсо, эмне кыласың? Ошону куткарганга аракет кыласың да, туурабы? Болгон нерсеңи сезиң. Бүт нерсе үстүңө сууну кыртып алып, ар суу нерсени кийип алып, чуркап барып, терезе талкалап, ишигин жулганга аракет кыласың, туурабы? Ошентип отуруп анан кийин ошол жерден сууруп чыкканга аракет. Ошондой эле биз камкордук дегенде эмнени ойлошубуз керек биринчи? Биринчи алдыда алолонуп күйүп турган отту ойлошубуз керек. Алла Таала Куранда ушундай дейт. Маанисинде ушундай. Алолонуп күйүп турган оттон өзүңөрдү жана өз үй бүлөңөрдү сактагыла дейт. Кандай? Ошол камкордук деген эң биринчи ошол үйүңө пайгамбарыбызды, Алланын өкүмүн, пайгамбардын сүннөтүн киргизгенге аракет кылыш керек. Камкордук ушундан башталат. Ошол сенин камкордугуң. Биринчи камкордук ошондо. Андан кийин аларды адал оокат менен багуу болот. Камкордук деген ошол арам жеген дагы ар бир кичинекей бир кусок арам жеген ар бир дене тозокко ылайыктуу болуп калат. Ошол себептен эркек ошол үйүнө кандай тамак алып кирип аткан жөнүндө ойлонсун. Ошол камкордугу канчалык болуп атат анын? Кандай камкорлук кылып атат? Ал эмне кандай камкорлук кылып атат? Ал алып келип аткан тамак адалданбы же арамданбы? Караш керек. Ар бир арамдан табылган, оокат менен багылган дене тозокко ылайыктуу болуп калат. Үйүңөргө субханалла бир кусок да арам нерсе киргизбегиле.